Жалал Абад облусунун Каракөл шаарында эркектер топтолуп, жалпы дарыгерлик практика борборунун эркек акушер гинекологуна жумуштан кетүү талабын коюшкан. Супер KG порталы аталган оорукананын жетекчиси Бакыт Рыспеков менен байланышып, окуя тууралуу кыскача сураган. 17 январь саат 11 чамасында мен жыйналышка кеткем. Ошол учурда кишилер келиптир. Арасында молдо бар экен. Алар адиске жолугуп, шарият боюнча эркек киши башка аялдарды, кыздарды карабашы керектигин, бул зына экенин айтышыптыр. Алар кызматкерге жумуштан кетүүсүн же башка жакка барып иштөөсүн талап кылып, эскертүү берип жаткандарын айтышыптыр. Бул окуядан кийин биз акушер-гинеколог менен сүйлөшүп, жумуштан кетпөөсүн колдоо көрсөтөрүбүздү айттык. Азыр адис ишин улантууда. Милиция кызматкерлери тарабынан бул иш каралып жатат. Белгилей кетсек, шаардын айрым тургундарынын жумуштан кет деген талабынан улам 27 жаштагы адис арыз менен милицияга кайрылган. Бул факты боюнча териштирүү жүргүзүлүп жатканын облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашкан. Ал эми саламаттыкты сактоо министрлигинин аталган облустагы координатору адис ишин улантып жатканын билдирген. Маалымат булагы Супер KG.